Саламатсыңарбы балдар? Силер менен Жапаров атындагы орто мектебинин мугалими Кудайбердиева Кундузай Кумарбаевна. Бүгүнкү өтүлүүчү тарбиялык сабактын темасы кыздарга болгон мамиле. Алгач сабагыбызга максат коюп алалы балдар. Бүгүнкү сабактын максаты биринчиден кыз деген ким? Анын үй бүлөдөгү жана коомдогу орду жөнүндө түшүнүк ала алабыз. Экинчиден кыздардын жүрүм-турум эрежелеринин мамиле түзүүдөгү орду жөнүндө маалыматка ээ болобуз. Ошондой эле үчүнчүдөн кыздарга туура мамиле жасоону үйрөнөбүз. Анда эмесе сабагыбызды баштасак. Чындыгында эле кыз деген ким? Кыз бул зирек, баамчыл, боорукер, өтө назик жан келет. Кыз бала артыкча боорукердиги менен ата-энеге уул балага караганда жакын болот. Көп мисалдардан бир мисалды келтирип өтсөк. Илгери кылмышкерлерди жазалоо үчүн анын колдорун кесип салышчу экен. Ал окуяны бүт эл көрүп турчу. Бир күнү шаар акиминин алдына уурулук менен айыпталган бир кишини алып келет. Аким адаттагыдай эле анын колун кесүүгө өкүм чыгарат. Ууру жаза майданына келет. Эл да жыйналат. Желдеттер да даяр болушат. Ошол убакта бир кичинекей кыз шаар акиминин алдына келип жалбарып сүйлөй баштайт. Улуу аким, туура эмес иш кылганы үчүн атамдын колун кесүүгө буйрудуңуз. Билемин, бул иш үчүн ушундай жаза бересиз. Атамдын менден башка дагы 4 перзенти бар. Энебиз оорукчан болгондуктан бизди бага албайт. Эгер атамдын колун кестирсеңиз, баарыбыз аштан өлөбүз. Биз атабыз бар үчүн гана жашап жатабыз. Бизге ырайым кылыңыз да атамдын колун кестирбеңиз. Кокус андай кылууга такыр ылажы жок болсо, анда атамдын ордуна менин колдорумду кесиңиз. Аким бул кыздын атасын ушунчалык коргоп сүйлөгөнүнө таң калды да мындай деди. Мейли, атаңдын колунун ордуна сенин колуңду кестирейин. Бирок эртең. А сен ага чейин өкүнүп калбагыдай болуп, жакшылап ойлонуп кел. Эртеси белгиленген учурда кыздын атасын колу бутун байлап кесер жерге алып келишет. Кыз атасын көрүп, сүйүнүп, жанына барып, коркпа атаке, мен акимге айттым, сиздин колуңуздун ордуна меникин кесмек болду деп айтат. Ошентти да кыз колун баталгага коюп, желдеттин балта көтөрүшүн күтүп калды. Кыздын сөзүнөн кайтпаганынан атага болгон жакшы көрүүсү, күчтүүлүгүн сезген аким бул окуядан каттуу таасирленип ойлонду. Жаза майданына келген калк да кыздын баталгада турган быйтыйган колун көрүп көздөрүнө жаш алды. Аким кызды да, атасын да азат кылды. Ал гана эмес, экөөнө сыйлык берип жөнөтүштү.
ошентип кичинекей кыз өз атасын өлүмдөн сактап калган экен. Кыз бала эң биринчи кезекте аял болот, эне болот. Тарыхта мындай сөз айтылган: аял мамлекеттин пайдубалы. Аялдары тынч жашаган журт тынч болот. Аялдары кыйынчылыкка жеткен журт бир кесепетке кабылат. Кыргыздарда болсо кыз төрөлсө 40 жылкылуу болдум деп сүйүнч айттырган. Кызы жүк көтөрсө энесинин бели майышат деген жакшы макалдар бар. Кызга ата эне так жасабайт, бак жасайт делет. Бирок эне болууга даяр болуучу кыз алдын ала баарын үйрөнүүгө туура келет. Кыргыздар кыз баланы урмак турсун, кол тийгизбейт. Кыз балага кол тийгизсең колуң ойнок болуп калат, сынып калат, кембагал болуп каласың деген сөздөр айтылган. Көп келтек жеген кыздар бактысыз болот деген да табырка сөздөр айтылган. Кыз балдары болбогон нерсе менен ыйлата бериш, сөгүз, сагыш, азилдөө, мыскылдоо, буюмдарын зордук менен тартып алуу, бөлмөсүнө уруксатсыз кирүү эркек бала үчүн чоң намыс, адепсиздик болуп саналган. Кыздын көңүлү гүлдөй насик болот деп айтышат. Ошол гүлдү туура эмес карасаң соолуп калат. Ал эми бир жолу соолуган гүлдү кайра оңоп өстүрүш кыйын. Кыз бир тууганы уул балдардан 1 жаш чоң болсо да аны сиздешкен. Кыргыздар кыздын чачынын узун болушуна өзгөчө маани беришкен. Чач кыркуу, кыска кылып жүрүү өөн көрүнгөн. Бойго жете элек тестери кыздар чачын 40 тал кылып өрүп жылаңбаш жүрүшкөн. Дене бою жетилип бааралына келе баштаганда башына жоолук салынып, чачын чоочун көздөн далдалай баштайт. Бирок келин болгонго чейин чачы 40 өрүм бойдон өрүлө берет. Колуктуу болоору менен жүзүн жапкан чачтарын эми артка тыгыз кылып өрүп баштайт. Чачтын өрүмүнө карап, жаш курагын, кыз же келин экендигин ажыратышкан. Чачты жазып жүрүү жаман жорукту билдирет. Анткени күйөөсү өлгөн аял гана чачын жазып жүрөт, кара кийинип, кошок кошот дешкен. Башка убакта чач жазылган эмес. Чачты өрбөй, буубай жазып жүрүү кыргыз салтында болгон эмес. Ал эми кыз чоңойгондо апасы турмуш тиричиликке үйрөтөт. Тамак жасоо, кир жуу, келген конокторго сылык мамиле жасоо сыяктуу маселелерден тартып, астыртадан кийинки турмушуна даярдай баштайт. Барган жеринде сөзгө калбасын деп сеп даярдайт. Сеп даярдоого кыз өзү да кол кабыш кылат. Өз себин даярдоодо кыз башка бирөөгө бараарын, ал жердин бүлөөсү болуп кетээрин сезип, психологиялык жактан даярдана баштайт. Кызга калың берүү, сеп даярдоо маселесинин чоң мааниси бар. Кызга калың берүү, сеп берүү каадалары кыздын баалуулугу, барталгандыгы, себи жок кыз бөтөн үйдө бирөөдүн буюмун колдонуудан чүнчүйт, кысынат. Анын үстүнө сеп жаңы турмуш баштап жаткан жаштарга материалдык колдоо көрсөтүү болуп саналат. Кыз бала арзан бааланбайт, күйөөгө каадасыз, ырым-жырымсыз узатылбайт.
кыз алып жаткан тарап кудаларына биз баш алып жатабыз деп колду куруп алардын койгон шарттарын аткарат, болгон сый урматын көрсөтүшөт. Кыргызда кыз каалаган эле адам бөктөрө кетип алып кетчү буюм катары эсептелбейт. Кыздарга кандай мамиле жасоо керек? Чындыгында эле кыргыздарда кыздарга кандай мамиле жасалган? Биринчи, эч качан кыйкырып сүйлөбөө. Экинчи, уруксаты жок буюмдарына тийбөө. Үчүнчү, сый урмат менен. Төртүнчү, аяоо сезими менен. Бешинчи, сылык, сыпаа. Алтынчы, жылмаюу менен тосуп алуу. Жетинчи, эч кандай кемсинтүүсү жок мамиле жасашкан. Абалтадан эле элибизде тегиңди сактайм десең уул тарбияла, улутуңду сактайм десең кыз тарбияла деп кыздардын тарбиясына өтө чоң маани беришкен. Ошондуктан кыздарды аздектеп, аларга аяр мамиле жасашкан. Сабак түшүнүктүү болдубу балдар? Саламатта калгыла.